ажарлуу бардыгынан ашык саркеч болсо башкалар сен жөнөсүң жөнөкөй басып ак гүл болсо топ кыздар арасынан сенсиң жалгыз кызы ашыкпаса башкалар менин сага арзууларым тунуу Наргиза Наргиза сен неге сұлусың көздөрүң башкача күлгөнүң башкача Наргиза Наргиза сен неге сұлусың көздөрүң башкача күлгөнүң башкача Gözlerim başkaça, gülgönüm başkaça Nargiza, Nargiza Gözlerim başkaça, gülgönüm başkaça Nargiza, Nargiza sen nege sulusun Gözlerim başkaça, gülgönüm başkaça Nargiza, Nargiza sen nege sulusun Gözlerim başkaça, gülgönüm başkaça 1, 2, 3 kettir Браво! Дайыр Исмадяров, дал ушул ырыңыз менен мен Наргиза болгонго даярмын. Все. Мен кетсиз. Турасызбы? Ана эмесе эфирди баштадык. Котман кеч баарыңыздар кардактуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Муз Лайф сиздер менен биргеликте маданияттын мыкты кызматкери, аткаруучу, таланттуу ырчы мырза, акыркы жылдан бери блогер, кийинки жылдардан кийин балким проктолог, гинеколог, айтор көрөбүз кандай жумуштарда аркалайт айтор Дайыр Исмадяров. Температура жакшы. Саламатсызбы, кош келдиңиз, сизди көргөнгө кубанычтабыз. Жалпы эл менен амандашып кетиңиз. Ассаламу алейкум жалпыңыздарга, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Алдыңкы жарым саатта сиздерге болушунча позитив тартууланга аракет кылабыз. Болгон сырларыңыз менен бөлүшкөнгө да даярсызбы? Анда ыйлашат да, кой тимеле болбойм. Тимеле коелу. Анда жалпы көрүүчүлөргө, анан өзгөчө Наргизаларга жакшы бир чыгарма болсун. Жакшы бир эфир, жана чыгармалар болсун. Кайрадан ырдап берип коюңуз десеңиз. Тамаша, албетте. Келиңиздер, анда эмесе мая күйүздү баштайлы, биздин орундуктардан орун алалы. Келиңиздер. Кайык микрофонду коюп коюн. Жакшы келип алдыңыз. Сон. Эки мырза туруп ушул жерден мени түшүрүп же чыгарып коюшкан жок. Макул. Бул көйрөк мага эмес Дайыр мырзага карата кыйытууга окшойт. Анын үстүнө Наргиза болгонго даяр болсоңуздар, сиздер сүйлөшөңүздөр, мен арадан реклама болуп кошулуп турайын сиздерге. Жок, сизди деле даярбыз кошконго. Кош келдиңиз Дайыр мырза. Кош келдик. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз, маанайыңыз? Сонун баары сонун. Күз мезгили. Bir gün bir rегионда болсоң, экинчи регион жакшы уктай албайсың. Эми кыргыз элинин жакшылыгына жетишейин деп эле аракет кылган. Азыр ошондо чарчап аткан мезгилиңизби? Андай деле көрүнбөйт бирок, Ооба. Крупный план. Эс алып келгендей эле. Сен жаман суктануу менен карап атасың. Сенден эчтене сурабай эле коюш керек окшойт. Негизи эле баягы сизди интернет тармактарынан, ТВдан баягы шайыр жүргөн, юморго жакын инсан катары тааныйбыз да. Анан мындай маанайың сууз болгон учурлар болобу негизи мындай? Болот. Ушул тууралуу айтарым. Негизи ар бир адамда мына сизде бул жакта оператор бүт адамдарда өзүнүн проблемасы мынандай. Ооба. Мисалы үчүн менин да проблемамчы өзүмө жетет мындай кеңири да. Анан мен аны мындай Инстаграмга же эфирге чыгып, кимге айтып, кимге ал кызык. Өздөрүнүн проблемасы, көрүп аткандардын өздөрүнүн проблемасы толтура. Меникин угуп алып, огуш кетер. Зачем? Ошондуктан мен ойлойм, ар ким өзүнүnkүн анда тыйып, кысып, жок кылып, жылмайып жашаш керек деп, себеп дегенде бир келген өмүр. Туура. Себеп манткенде жок. Негизи үйдө жүргөндө мындай эртең менен ойгонуп, тамак жасап, жок, гүлбөй. Олуттуу эле жүрөсүз да. Жакшы эле адам экен, айганыч. Дайыр Исмадяров. Мындай кичине жакшыраак эмес окшойт деп ойлоп калышса керек, кечке эле күлүп жүрө берсеңиз анда. Жок, это образ. Анан элдерге позитив тартуулайсың, анан комментарийлерди окуйсуң да. Бирөө аябай мындай жашоодо кыйналып аткан болот. Эч нерсе өтпөйт агачы, мындай күлкүлүү нерселер өтпөйт. Анан сага комментарий жазат. Мен ушунда кыйналып аттым эле, мындай жашоодон мындай
туңгуюкта болчумун. Ошондо сиздин видеоңузду көрүп, аябай күлдүм, жашагым келди дегендерди көрүп, кандай иш кылдым ушундай жакшы видеолор тартпайсың, позитивдүү жүрбөйсүң да. Бирок ырчыларды, негизи эле артисттерди көргөндө элдер булардын проблемалары жок болсо керек. Ошентип ойлошот, ооба. Жыргап эле киргизип атсаңыздар тамашалуу видеолорду, Ошо бир дап жүрсөңүздөр. Экитин 2 бар дегендей эле, биз деле ыйлайбыз. Келе ыйлайлычы. Базар күндөрү ыйлап турабыз. 2 сааттан да. Айтор ар бир адамдын ар бир инсандын өзүнүн негизи көйгөйлөрү болот, туура. Бирок эми мындай образ дегенде элдер чынында ойлойт да, жашоо сонун керемет деп чанан. Жакшы, бирок Кудайга шүгүр. Азыр башкача айтып койдум окшойт, жашоом жакшы эле. Өзүм ойлогондой. Эртең башкача темалар чыгып анан десеңиз. Жок, өзүм ойлогондой да, эртең менен эрте туруп бир жака барбайм. Эртең менен эрте дегенди айтып болсузбу? Канчалык эрте? Эртең менен Самолет болсо ошого жараша болот. Эгер самолет кайсы рейсте болсо, обычно мен обедке алдырам 2-лерге. А так мындай будильник вообще койбой уктайм. Будильник менен мамилеңиз начар. Жок, будильник коюп уктаган түнү кысыла берем, сыгылып уктай албай элечи. Дисциплина. Ошого телефон полный өчүрөм дагы. Канча уктасаңыз уктайсыз? Өзүм билишим керек. Бирөө келип тырп этпеш керек. Вау. Бизге деле үйрөтүп коюңузчу ошондой жашоо образды, Шоу бизнес дегенде эле, ырчылар дегенде эле баягы кечки жашоону элестетебиз да, эмнегедирчи. Эмнеге ошол мен ушул суроону берем этчи эле жооп ала албайм да. Эмнеге кечинде күндүз ошол рахатты эмнеге ала албайбыз? Бир күнү эми ушуга эч ким жооп бере албаса, мен жооп берейин сага. Бир күнү эл катары эрте туруп көрдүм. Эрте мен 7-де туруп, баары завтрак жатып алдым. Завтрак кылып, укмуш. Чалсам баары өчүк. Мен иштеген адамдар студия, ырчы, башка баары уктайт турбайбы? Өзүм жалгыз шаарда жүргөндө болчу. Баарына чалсаң албайт. 12-ге чейин кадимкиде жинди болуп кеттим. То есть бияка барайын десең ал студия жабык, клиник барайын десең ал деле уктап аткан болот. То есть биздин жашообуз түштөн кийин, 2-ден кийин башталат. Кечинде болуп калган да. Бирок сен жакшы адам болуп, эрте туруп, жакшы жашоо баштайм. Жок, кеп жакшы адамдыкта эмес. Болгону ошол эмнеге кечинде дейм да. Эмнеге кечке? Той. Той кечинде. Концерт кечинде. Эртең менен эч нерсе болбойт. Эртең менен, по-моему, Анкарада эле. Эртең менен Таразда ким концерт берип атыптыр? Туура эле, туура эле. Биз дагы ырчыларга чалып, эфирлерге чакырып калганыбызда 12-ге чейин чалбайбыз да. Уктап атат баары бир депчи, уже билип калдык да. Азыр баары бир албайт деп. Андыктан жумушу ушундай, кандай десем, чыгармачыл инсандардын андыктан түшүнүү менен эле кабыл алабыз. 12-ге чейин уктай бериңиздер, биз 12-ден кийин чалганга даярбыз. Эми ошол уктап оюндуңуздар, жумуш башталды. Анан ошонун арасынан баягы кесиптештер бар да, ар бир уюм болуп жүрөсүздөр да. Эң алгач кимге чаласыз? Жүр, могу жумушту кылбайлыбы депчи. Биринчи адамыңыз барбы чала турган? Той сезону мындай да, бири-бириңе деле чалгың келбейт. Мынакей, сырлар ачылып атат. Той сезонунда эптөө эле уктасаң, эптөө эле ошол эртең тойго кайерге барам, графигин карайсың. Биринчи эртең ойгонгондо эле графигин карайм, бүгүн кайерге барам. То есть түндөсү эле, например, бүгүн эртең Ошто тоюм болсо, эртең менен учушум керек экен. Анан кайка барып жатам, анан кийин дальше анан кайра келип учамбы. То есть бир жумалык графикти карайсың. Жолукканга убакыт деле жок. Ырчыларды биз баягы өзгөнүн өнөпөздөр бир тайпабыз бар го, өзүнчө тобубуз бар. Той сезонунда жолуга албай атабыз. Аракет кылып атабыз. Бирөөнүн убактысы болбойт, экинчисинин. Же үчөө Оштолуп калат, же ушундай болот. То есть полный состав чогула албай атабыз. То есть той сезонунда лучше эч кимге чалбай эле коюш керек. Бош убакта эс аласыздар. Мисалы үчүн азыр мен тойман чыктымбы саат 11-де. Ресторандан чыктым да. Азыр бирөө менен чай ичким келип атат да. Чалсаң ал тиги ресторандан чыгып башкасына кетип аткан болот, же тиги токмоктон бияка келип аткан болот. Аны күткүчө сен курсаң ачуу себептен тойду биз тамак жеп кеткенбиз. Ачка келебиз түнкү 12-де үйдө. Же чай берип коюшпайт? Жок, чай берет, айры жей албайсың да. Билбейм эмнегедир. Аппетит жок болот анда, шаан, сокот, жыргап атып, дастракондогу баары бар. Сен баары бар. Прям ресторандан чыккандан кийин уже всё. Ачкасың өчүрдүк, кайра барып чай ичип. Негизи эле Дайыр Исмадяров кандай эс алат деген суроого анда уктап эс алат деген жооппу? Жок, эми жакшы эле эс алам. Ал уктоо бул режим. То есть мына келбетти, физический форманы кармаш үчүн аны эс алуу деп мен башканы айтам. Например, мен акыркы күндөр мындай эс алганды жакшы көрүп калдым. То есть 2-3 күн специально подряд эме кылбайм, той албайм, же болбосо выступлениялар жок болот, эфирлер жок болот.
2-3 күн просто эс алам. Телефонду жок эле. 2-3 күн Инстаграмдан да жок болуп кетем. Ошонун рахат аласыз. Анан Кудай буйруса, андан сырткары азыр мына эмеде кышында январь айында Ооба. Таиландка путевка карап атабыз. Январь айында бар эс алып келем. Кайра жолдор ачылыптыр, жакшы болуп калыптыр. Жалпы жамаат менен тандадыңыздар да. Достор менен. Эмне үчүн Таиландка тандоо түштү? Башка эмне варианттар бар эле? Кымбат болуп атат, себеби Кыргызстандан барыш кымбат болуп атат. Бизден прямой жок болуп атпайбы? Себеби баягы көп жерлерди кыдырган киши катары айтып кетейин. Прямой Кыргызстандан учканга, путевка алганга бизге туура келбейт да. Кымбат. Например, ошол эле Бали, Мальдивага 2000-3000 бир кишине. Ал аял менен кетип атса, экөө кымбат болуп кетип атат да. Анын ичинде тамак ашы жок ушул. Аяк койсоң андан да кымбат. Таиланд бул арзан. Мындай сырттан айтканда $700 аласың. Кой туруңуз, сиздин арзаныңыз менен биздин арзаныбыз эки башка. Ооба. Арзан дегенде канча арзан? Кээрки телекөрүүчүлөр үчүн деле арзан, кымбаттыр ал. Ооба. Не, ары кечирээк сүйлөшөбүз. Айтыңыз. Жок, айтпай койчу. Жөн Таиланддан Мен негизи мындай адам экем да. Баарын эле өзүмдө эле көрүп эткем да. баары эле миллионер көрүппү? Аны акайыр эле акчага такай бергенсиң. Сиз аябай эмне акчага жакын адам окшойсуз. Акча бул колдун кири деп коет Бир го. аз бар, ооба. Акчасы жок адамдар. Наргиз экөөбүз эле сүйлөшөлүчү. Бүгүн эфир боюнча Наргиза муну. Наргиз кандай жакшыбы? Жакшы. Таиландтан башка тандоо болду беле негизи? Дубай бир жерден Барып келе болгон. То есть Таиланддын неси жакшы, ал жакта отдельный островдор бар. Үч түрдүү адамдар бар. Мальдиви, Бали аралдарында эле ошол эле акчага, то есть сен арзан акчага, сен Бали, Мальдивада эле ак песок, мындай лазурный берег деп коет го, ошону көрүп келесиң. Сен какой-то бир $700 эле. 2000 төлөгөнчө. Тамак ашы жок. Ошондо сиз азыр биринчи жолу баргансызбы? Жок. Ага чейин барып келгенсиз. Ошон үчүн кетип атыптырсыз да кайра. Канча жалпы киши менен баратасыздар? Анан да канча бош билет бар? Наргиза дегендей. Наргизалар бар. Наргизалар, расулдар бар. Ал эми Жамаат мындай болуп калат экен, мында мурда бар үйлөнүп элек кезде, кеттик. Менде акча жок, мен төлөп коем деп кете берчүк. Азыр андай болбой калыптыр. Ооба, азыр башка. Азыр мисалы үчүн бул сен досумсуң да, сен келинчегисиң. Менде акча жок десем, мен деп атса келинчеги колун түшүрүп коет экен. Жанатчы. Ошого азыр мындай кетип атканда үчөөбүз и дагы 4-өө ойлонуп атышат. Аялдар менен кошо. Аягына чейин чыгар экен. Үчөө уже кетип атабыз. 4-өө барбай ранча жок, кете беребиз. Негизи жылына канча жолу чыгып турганга өзүңүзгө мындай сөз бергенсизби же? Жок, сөз эми пандемиядан бери вообще чыга элек. Ага чейин прям эсиңерде болсо, пандемияда мен Египетте калып кеткем. Чек аралар жабылып, биз учпай калганбыз. Анан бизди араң алып келишкен кайра Кыргызстанга. Ушундай дейсиз. Сонун, керемет. Сиздер Музлайф көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Жана бизде конокто Дайыр Исмадияров. Маегибизди баштардан улантардан алдын. Сиздерге сонун жаңылык менен бөлүшөбүз. Спорт ордосунда боло турчу күзгү кайрыктар концертине сиздерге сонун билеттерди даярдап койдук. Жана буларды кантип утуп алам десеңиздер, кесиптешим айтып берсин. Ооба, шоу бизнестин көпчүлүгү катышкан күз кайрыктарына 2 кишилик чакыруу билеттер, эгер жаңылышпасам, 2 кишилик. Жеңип алыш үчүн бизге түз эфирден байланышка чыгыңыздар. Суроо биздин бүгүнкү жалпы коногубузга тиешелүү болсун. Анан буга чейин келишпей калдык, дароо ушул жерден аныкташып албайлы болот. Дайыр мырза, сизге тиешелүү бир суроо коелу дагы телекөрүүчүлөргө. Кайсы эме? Тамакты жакшы. Кайсыл тамакты жакшы көрөсүз? Сонун. Дайыр Исмадияров кайсыл тамакты жакшы көрөт? Мына ошол суроого туура жооп кетебиз. Варианттарын айталыбы же күтөлүбү? Кандай жооптор келет экен? 4 вариант айтып коелубу, 4 вариант сиз айтып коюңуз анда. 4. Жакшы көргөн тамактарыңыздан анан эң жакшы көргөн тамагыңызды кошуп кетиңиз. Жакшы көргөндөрдү айтайынбы? Жакшы көргөн Анан бир туура жообу керек. туура жообу кетиш керек. Шөйлө, камыр пало, вермишель плов, плов, картошка в любом виде и шорпо. Ошондо камыр пало, шөйлө, Картошка ар түрдүү, картошканын ар бир түрү, анан шорпо.
4 вариант. Кайсыл 4 варианттын бири туура байланышка чыгып, жооптуу калыңыздар, анан 2 кишилик чакыруу баракчаларын ута аласыздар. Албетте алдыда дагы буйруса, эгер жетишпей калгандар болсо, мен биле берем деп балким байланыш начар болгон чыгар алдыда буйруса дагы ойнотууга даярбыз. Биз менен чогуу эфирдин аягына чейин болуңуздар. Буга чейин биз Дайыр Исмаиловду узатып атканбыз, Таиландка. Ооба. Барып эс алып келдиңиз. Телефон чалуу бар экен, сиз сурооңузду бергичекти. Дароо эле билгендер дагы бар окшойт. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз, саламатсызбы? Атыңыз? Атым Мираида, Бишкектен чалып атам. Кубанычтабыз. Мираида. Туура жооп сиз оюңуз боюнча? Мен оюмча картошка деп ойлоп атам, себеби мен өзүм да жакшы көрөм, анан Дайыр байкем да картошка жакшы көрсө керек деп ойлодум. Кайсыл жактан чалып жатасыз? Бишкектен деп жатат. Бишкектен чалып жатасыз. Таанышыңыз эмеспи? Үйдүнөн тааныбадыңызбы? Анткени дароо эле жооп берип койду, э? Вау. Жок, мен интервьюда көбүндө эле айтам да. Бул сиздин постторуңузга биринчи комментарий жазган. Жок, интервьюларда айтам, мен апам дагы урушуп берет да. Эжелеримдерге тетиги айтчы картошка дебесин депчи. Билдирге окшоп тиги 5 бар мак десин, жолсун эт десин депчи. Сонун. Куттуктайбыз. Байланыштан алыстап кеттиңиз окшойт, бирок биздин кесиптештер менен сөз байланышка чыгыңыз. Эки чакыруу баракчаны кайдан, кандай жолдор менен алып кетүү жолдорун ошол нерселерди сөйлөшүп алыңыздар. Сизди куттуктайбыз чын жүрөктөн. Жаш гвардия бульвары 59 дарегине келип, биздин кеңседен алып кетсеңиз болот сөзсүз түрдө. Алдыда дагы буйруса чакыруу билеттерин ойнотконго даярбыз. Андыктан кам санабаңыздар, сар санап болбоңуздар. Мүмкүнчүлүк болот. Дайыр мырза Таиландка барып картошканы жеп келди. Анан эс алып олтурат буйруса. Эфирде. Анан Таиландда көп картошка жок, кстати. Ала кетиңиз биришек. Эреже боюнча айганыш. Жакшы айтып койдуңуздар десеңиз. Айганыш эреже боюнча конокторду кыйнамай жайың бар эмес беле, оюн зооктор менен. Наргиза бүгүн кыйнагысы келбейди. Наргиз. Жок, сиз анча ырыңыз менен мени жүйүтөм деп ойлобоңуз. Кеминде өчүрүп, келиңиз. Ар бир конокто албетте ар тараптан сынайбыз. Бүгүн дагы Дайыр Исмадияров анын ичинде бар болот албетте. Анда эмесе биздин оюнубуз бар. Сизге ырлар чыгат азыр аудио. Кээ биркиси жайлатылган, кээ биркиси тездетилген. Сиз кимдигин ыры экенин табышыңыз керек. Кеттикпи? Мындай оюн ойноп көргөнсүзбү мурда же биринчи жолу? Ойноп элек. Азыр койбой турсак. Чоюлган болот, тездетилген болот. Эгер жеңсе, эжесин. Буга чейин Наргиза кофе утуп алган. Конок жеңилип калыпчы. Ким деп коем? Мен Наргиза болотам. Наргиза жөнүндө Наргиза. Айганыш. Анан мында сиз эмне койгонго даярсыз? Жеңилип калсаңыз эмне белек бергенге даярсыз? Албетте Наргизага. Наргизага өзү чечип алсак болобу? Өзүңүз чечип аласыңар, э? Жарайт. Жарайт. Сонун музыканы бериңиздер анда. Бөлүшөсүң да, 30%-ны. Сүйлөшөбүз. Кеттик. Алтын ай. Мерге турабы эле? Ооба, туп-туура. Мен да уккан эмесмин, ошон үчүн мага да жаңылык. Туурабы? Ооба. Вау. Браво, сонун. Кийинкиси. Экинчи ырга. Бир туура. Бул казакча беле? Короче, эме. Текстин унутутум. Ким ырдайт? Билет болчу бул ырды. На-на-на да. Казакча. Ким ырдайт? Үч балардай эле. Кандай десем, үйлөнгөндө аябай эле Үйлөнгөндө? ооба. Мен казак ырчыларын жакшы эле мындай аркасынан кууп эметпейм, билбейм. Райым ырдайт. Райым. Oh my love. Жакшы. Жакшы. На деген. Бир туура эмес, жок, бир туура жок. Уланталы. Айдысер биле? Ырдын атын билем, Керемет биле? Кереметтин короче. Махаббат өмүр көрдүк. Махаббат өмүр көрдүк. Кандай буну эл ойлуу кылайлы анда? 1,5. Туура эмес жок, 1,5 болду. 1,5 болду. Керемет да. Кийинкиси. Болбойт. Катыраак шарт.
Аны мен да таппай Кайын эле Айдын шер го. Ол бирөө майрамдап келип эртең менен кыйналып атат го дейм. Кайын эле Айдын шер бу дейм. Жок. Башка экен. Таппадым. Бирок мен деле таппайт болчумун. Жолу кандай экен? Урмат, Неля, Бал Ширин экен. Окуй. Билесизби? Ооба. Уккам. Кийинкиси. Хай-фай. Ырды билем мен. Ким ырдайт? Хай-фай? Же хай-фай ырдайт, же дискотека авария ырдайт, же баягы Жок, хай-файлер да айта. хай-файбы. Хай-фай эмес бирок, а? Хай-фай эмес. Орусча. Ооба, орусча. Анда неме? Отпетые мошенники. Жок. Хай-фай эле Митя Фомин. Жок. Кайра койсунбу? Напоминает обо мне тара-тара. Жок, жаңылып атасың. Да бир айт. Хай-фай. Да бир ойлонуп көр. Хай-фай. Мерхап, 7 лепесток дейт. Хай-фай да. Хай-фай. А, ошол Хай-фай. мен каяктан билейм. Ооба, хай-фай. Кеттик, туура. Кийинкиси. Не, каныкей, бизе да рыскылоо. Алмаз Шадаевпы. Алмаз Шадаевпы. Кайсылары? Кантип билип алдыңыз Алмаз Шадаевке? Үнүн таарып, ырын билбейм деп койсун. Бул 3-чү блокта Да, бирөө да. Ооба, айрылып кеттиң алыска деген экен. Туура. Бүттүр. Жок, дагы бир ыр бар. Дагы ыр бар. дагы 2 бир. туура жообуңуз бар, 2 туура эмес жообуңуз бар. Азыр бул чечүүчү. Бу да орусча окшойт да. Казакча. Мен казакча жакшы болбойт. Мага өзбекче коюп берсеңер кадырчылык. Демек, казакча, орусча, кыргызча угасыз. Же башка да тилдерди угасыз. Жок, угам просто мындай. Бул жерде Санап саясат болсун, болду да. Эптеп утуш керек болду. Все отылдым. Эми мага кызык болот, эмне кыласыңар? Эмеден Наргиз экөөбүз эмеден Наргиз. кино барып келебиз болобу? Вау, 3 билет бе да койсун. Жок, эмне жок. кылдыңыз? Жок, наконец-то закрытый показга мага билет берип жаткан бирөөнү ээрчитип келдим. Мен Наргизаны ээрчитип барам жакында. Чоочун киши сериалынын предпоказы болот. Вау, браво. Мен баргым келип аткан. Соно. Ийки конкурстарга мен деле кошолчу, Ошол боюнча да сурайлы деген болчу, акыркы суроо болсунчу. Негизи эле ошол Жоочун киши сериалына 2-сезонуна тартылып калган окшойсуз, Келиңиз ошол боюнча. Кудай буйрса 2-сезондон көрөсүздөр. Кандай барып калдыңыз? Кандай тартылып калдыңыз? Обедте ойгондоңуз Бул телефонду. Чоочун киши сериалынын биринчи немеси сезонун көрүп атканда укмуш жакты да мага. Биринчи сериал кыргызча сонун аябай укмуш болуп анан Сүйүн байке менен жакшы агайыныбыз да. Чалып эле. Байке мен хотя бы өтүп кетейинчи кадрдан дедим. Өтпөй эле отура турган кадр бар деп, аны отуруп бердим болду. Вау. Мен үчтөн болдум. Эпизоддо, Эпизоддо. Кандай каармансыз ал жерде сиз? Кореец, Кореец? эме, мафиози. Карта укмуш ойногон, алдамчы. Сүйүн байкеде таап образды. Мурда катышкансызбы? Сериалга жок, сериалга биринчи. Кинолорго. Киного катышкан мен. Кандай ауыр экен? Кандай болот экен? Сиз кандай Эми элестеттиңиз баягы эле? чоң эле фильмдерге тартылып жүргөндүктөн ошондой эле просто Ошондой эле. мен именно Чоочун кишинин баягы актерлору менен бир эмеде ойнош, мен баягы тарыхта калыш. То есть ошо калгым келди, кошулуп коюн, тартылдым. Эми кийинкиде чоң ролдорду сурамайын да там. Жөн өтүп кетпей эле. Роль бар мага да эле. Ичип шашпай. Сүйлөп. Жакшы. Ооба, керемет. Буйруса, кыргыз киносунда салымыңыз чоң болсун, ниеттериңиз бар экен. Ошол жакка бир чоң, балким башка арманды жараткан бир кинолорго тартылып каласыз, Дайыр мырза, сиз менен көп нерсени сүйлөшө албай калдык. Сөздүн ачыгы чанжырап отуруп калдык, күлүп эле, каткырып эле, Таиландты көбүрөөк сурап койдук окшойт, кызык болгон үчүн. Бирок сиз менен маек аябай кызыктуу болду. Ыраазычылык билдиребиз. Эркин микрофон. Эркин микрофон берели сизге. Все, эсиче чалып койсуңар да. Анда эмесе кыргыз элим, ар дайым бар болуңуздар, той болсун.
ар бир үйдө жакшылык болсун, уртуңардан күлкү кетпесин, таш кууп жетпесин. Эң бактылуу инсандардан болуп жүрүңүздөр. Сиздерди ар дайым сыйлап, урматтайм. Дайыр Исмадияров.